Он 8 сабактын тапшырмасы буллинг болуп калбаш үчүн балдарыбыз агрессор же болбосо жертва болуп калбаш үчүн жана сабакта айтылгандай ошол эрежелерди эске алабыз. Кечирим сурайбыз керек болсо, комплекстерин кабыл алганды, өзүнүн кемчиликтерин кабыл алганды үйрөтөбүз. Ошондой эле агрессор болгон болсо балага жумшак, сүйүү, мээрим эмне экендигин билдире баштайбыз. Агрессор балдарыбыз любовсы минусом дегендей сүйүүнү минус жол менен ала баштаган болушу мүмкүн эмес. Сүйүүнү минус жол менен алгандар болот. Аны эске алабыз. Сүйүүнү плюс жол менен берүүнү адатка айлантабыз. Экинчи тапшырма балага суюрмат инсан болуп, башкача айтканда, тапшырманын түпкү магызына келейин. Маслоунун пирамидасы боюнча биз балдардын биринчи физиологиялык муктаждыгын ар бир атайына канааттандырат. Экинчи, баланын коопсуздугу боюнча тапшырмалар берилип өттү. Баланын сүйүү муктаждыгы боюнча тапшырмалар берилип өттү. Биз эми суюрмат муктаждыгында жүрөбүз. Демек, баланын суюрмат муктаждыгын канааттандырганыбызда, балдарыбызда инсандык сапаты калыптанат. Мамиле кылуусу, сыйлаша билүүсү, кызматташа билүүсү, өздүк баасы, самооценкасынын көтөрүлүүсү, башкалардын сынынан коркпой, көз каранды болбой башкаларга өзүнө ишенимдүү болуусу ошол суюрмат муктаждыгы канааттангандан болот экен. Бала суюрмат муктаждыгы канааттанганда өзүнүн күчтүү жактарын, күчсүз жактарын кабыл алат, билет жана колдоно алат. Албетте мен да өзүмдүн 13 жаштагы өспүрүм балама өтө тарбиясында ката кеткенмин. Балама конфликтчил, башкалар менен урушчаак болуп калганда, анан мен анын эч себебин билбедим. Бала тарбиясы боюнча билимдерди алдым, жакшы мамиле кыла баштадым, сүйүү менен мамиле кыла баштадым. Бирок балам классташтар менен болгон мамилеси жакшы, бирок башка чөйрөгө барганда мамиле кыла албай кыйналып атты. Мечиттин лагерине барганда да балдар менен мамиле кыла албай урушуп кетип кыйнала берди. Балам шаардын центри жакта окуйт дагы, анан биз шаардын четирак жеринде жашайбыз да, ошо шаар четиндеги балдар менен мамиле кыла албай кыйнала берди. Курстарга барганда да кыйнала берди. Анан мунун себебин эч эле таппай койдум. Эч билбедим. Неге бала мамиле кылуудан кыйналып атат депчи. Анан ошол бир лицейдин өтө күчтүү ушу подростоктордун иштеген психологунун, балдар психологуна терапияга барганымда сүйлөп келип туруп, тамыры ошол баламда мамиле кылуу, конфликтти туура чечүү, коммуникациялык сапаты өнүкпөгөндүгүнү аныктап коюп берген да. Себебинчи, көрсө мен баламды буга чейин туура эмес тарбиямда ката кылса дайым уруша бериптермин. Туура эмес кылса дайым уруша бериптермин дагы. Сөз менен, жашынакай сөз менен түшүндүрүп айтканды, жашынакай мамиле кылганды, эмоцияга алдырбай, мага жакпаган нерсени кылып атканда жакшы сөз менен түшүндүргөндү билбегендигим үчүн балам да ошол өзүнүн оюн, каалоолорун, муктаждыктарын, чек арасын коргоосун конфликт менен чечип аткандыгын түшүндүм. Анткени мен баламды үйдө конфликт кылып урушуп аткандыгым үчүн балам да өзүнүн жашоосунда конфликт менен ошону улап алып кетип аткандыгын түшүндүм. Бул менин башыма таш менен ургандай болду. Ушунчалык өкүндүм, аябаганда мындай капа болдум, бир сыйра ыйлап да алдым. Бирок акырындык менен жашоомдо балам туура эмес кылганда, балам бирдемке кылганда, акырын айтканда, сөз менен айтканды, түшүндүрүп айтканды жашоомо практика кылып алып келе баштадым. Мында эмнени айтармын? Албетте сиздер өзүңүздөр сабак аласыздар деген максатта айтып жатам. Үчүнчү тапшырма бала менен ушу жагын өзүмчө сактап алайынчы.